Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жаш математик Арсен Рахымбеков менен жолугушту. Өкмөт башчы Арсенди математика жана менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен чоң жетишкендиктерге жеткени, ошондой эле эл аралык сынактарга жана олимпиадаларга ийгиликтүү катышуусу менен куттуктады. Премьер-министр Арсендин ийгиликтерге жетишүүсүнө салым кошкон апасына жана устатына ыраазычылык билдирди. Өкмөт башчы Арсенге албан ийгиликтерди каалап, эстеликке кала турган белек тапшырды. Эске салсак, 12 жаштагы бишкектик Арсен Рахымбеков Россия 1 телеканалынын «Удивительные люди» берүүсүнө катышып келген. Сен ошол эмгекчилдигиң, апаңдын берген тарбиясын, мугалимиң берген тарбиясын, берген билимин өздөштүрүп, ушу биздин Кыргызстандын атын чыгарып атканыңа биз абдан кубандык. Эң чоң байлыгыбыз бул биздин балдарыбыздын акылдуулугу, билимге умтулгандыгы. Биздин Кыргызстандын келечеги ушу Арсен сага окшогон балдар менен болобуз да. 10 жылдан кийин силер эми Кыргызстанды экономикасын көтөргөн, маданиятын көтөргөн, билимин көтөргөн балдар болосуңар да, ошон үчүн сен